Кыргыз Республикасынын Эмгек, Миграция жана Жаштар министрлиги 2010 жылдын апрель айынан тартып иштеп баштаган. Министрлик өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жаштар саясаты боюнча мыйзамына, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат боюнча мыйзамына жана башка нормативдик укуктук актыларга таянып иш алып барат. Министрлик 2010 жылдан тартып маданий эстетикалык, спорт, туризм, социалдык экономикалык өнүгүү, билим жана башка бардык тармактарды камтыган иш-чараларды өткөрүүгө жетише алды. Эки миң он экинчи жылы жаштарды адеп ахлакка жана патриоттуулукка тарбиялоо боюнча 93 иш-чара, жаштар арасында дени сак жаш, сергек жашоого үндөө багытында 15 иш-чара, өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукка каршы күрөшүү, кылмыштуулукту алдын алуу багытында 8 иш-чара, улуттар арасындагы ынтымакты бекемдеп мамиле түзүү багытында 5 иш-чара, өлкөбүздөгү жаштар арасындагы актуалдуу маселелерди чечүү боюнча өткөрүлгөн тегерек стол иш-чаралары 17, кайрымдуулук акциялары 7, жаш үй бүлөлөрдүн социалдык өнүгүүсүнө жана үй бүлөлүк ынтымагын бекемдөө иш-чараларынан 4, жаш ишкерлерди, фермерлерди колдоо боюнча 3 иш-чара жана башка бир топ иш-чаралар үзгүлтүксүз өткөрүлүп келди. 2015 жылга чейин жаштар саясатын жана өткөрүлүүчү иш-чараларды ишке ашыруу боюнча мамлекеттик жаштар стратегиясы министрлик тарабынан иштелип чыгып, өкмөттөн жактырылып бекитилди. Учурда Кыргыз Республикасынын Эмгек, Миграция жана Жаштар министрлиги жаштар уюмдары менен биргеликте жаштар саясаты боюнча жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыгышты. Бул мыйзам долбоору жалпы коомчулукка талкууга коюлуп, толуктоо алымчалар киргизилип кабыл алынат. Келечекте бул долбоор колдоого алынса, жаштар саясаты боюнча иштер алдыга жылып өнүгүүгө жол ачылат. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн албетте биринчи кезекте 7 дубаныбыздын жаштарынын ынтымагы бекемделип, ойлонгону, көздөгөнү ынтымак жана туруктуу өнүгүү болушу шарт. Бул максатты ишке ашыруу үчүн биримдиктүү Кыргызстан жаштар форуму Ысык көлдө өткөрүлүп жатат. Кыргыз эли алгыр куштай болсун деген белги. Кыргызстандын бүт 7 дубандан жаштар келди. Кубанып атышат. Жакшы болуп атат бардыгы буйруса. Эске салсак, 7 дубандын жаштарын ынтымакка чакыруу, улуттар аралык жаштардын мамилесин бекемдөө жана жаштардын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен тыгыз иштөөсүн көздөгөн форум биринчи болуп Жалал Абад облусунда өткөрүлгөн. От болуп сүйүп жалындай, ошунду көрөмүн жанымдай, өрүк зарлуу баткен жерге менин өмүргө бүткөн багымдай. Аламга берген манасты, ардактай масыл жер таласты, жаштыктын шары Жалал Абад жаркырап көлөн жаңачты. Мекенем менин Кыргызстан, өркүндөй берген өсөбер, канат кагып көйүп жанып, кадырыңа жетемин. Мекенем менин Кыргызстан, өркүндөй берген өсөбер, бактың үчүн билим күчүм, баркыңа мен жетемин. Ырыска толгон жер бети, Ысык көл Кыргыздын бермети, борборлордун арасынан Бишкекке жуктур жетери. Өзүмдүн көрөм үйүмдөй, өзөн бир бар бекен чүйүмдөй, көргөндө көргөм нарындай, көңүлүм койбой сүйүнбөй. Мекеним менин Кыргызстан, өркүндөй берген өсөбер, канат кагып көйүп жанып, кадырыңа жетемин.
Бөлүнбөйлү кыргыз эл, бөлүнсөк бөөрү жеп кетет. Бөлүнүп калды кыргыз деп башка улутка кеп кетет. Бөлүнбөйлү жаштар, жаштардын жалыны жүрөгү Кыргызстан деп соксун. Жаштар мамлекетибизди алдыга сүрөп, өнүктүрө турган негизге кыймылдаткыч күч. Биздин мекенибиз бир, элибиз бир, жерибиз бир, желегибиз, гербибиз, гимнибиз бир. Биз бир болсок, бир түндүктүн алдында биримдиктүү Кыргызстанбыз. Өркүндөй бергин сөбир, канат кагып, күйүп жанып, кадырыңа жетемин.